Салам достар, бұл KG Top 5 YouTube каналы. Ужас кинолордун ең коркунучтуусу бул караңгыдан чыга калган ужас эмес, тасманын башындагы же аягындагы чыныгы окуянын негизинде тартылган деген жазуу. Ооба, чындап эле чыныгы окуянын негизинде тартылган тасмалар абдан көп. Жана бүгүн биз ушул категориядагы тасмалар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Социальная сеть. Аталган тасма дүйнө жүзүн багындырган Facebook социалдык тармагынын жаралуусу тууралуу жана ошондой эле Марк Цукербергдин ички дүйнөсү жөнүндө баяндайт. Тасманы бизге легендарлуу бойцовский клуб, загадочная история Бенджамина Баттона сыяктуу тасмаларды тартуулаган Дэвид Финчер тарткан. Чын-чынына келгенде тасманын канчалык пайызы авторлордун көркөмдөөсү экендиги дагы эле көптөгөн мелдештердин булагы болуп келет. Бирок ошентсе дагы Марк Цукерберг бул тууралуу түз берилген суроолорго тамаша түрүндө жооп берип, кыйып, буйтап качканга аракет кылат. Анткени тасмада Facebooктун жаратуучусу Марк Цукерберг укмуш бир гений эмес, тескерисинче ууру, куу, митаам, ачкөз лидер катары көрсөтүлгөн. Кандай болгон күндө дагы Марк Цукерберг дүйнөлүк IT тарыхына өз атын алтын тамгалар менен жазып кетти десек жаңылышпайбыз. Ал эми тасмада Марктын образын Джесси Адам Айзенберг аттуу актер мыкты деңгээлде чагылдырган. Тасмага ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнөн таба аласыздар. Вообще-то люди не ходят по универу с надписью «Я». Марк? Волк с Уолл-стрит. Бұл Леонардо Ди Каприо менен Мартин Скорсезенин тандеминдеги 5-чи тасмасы. Буга чейин эки гений бизге Банды Нью-Йорка, Авиатор, Отступники жана Остров проклятых аттуу тасмаларын тартуулашкан. Скорсезе биржалык брокер жана аферист Джордан Белфорттун жашоо таржымалы тууралуу тасма тартуу чечимин кабыл алганда эле башкы ролду ким ойнойт деген суроого жоопту билген. Ал эми Ди Каприонун эң жакын досун ойноо үчүн чоң кастинг жарыяланып, акыры аягы Джон Хилл бардыгынан өзгөчөлөнүп чыккан. Өзгөчөлөнүп суурулуп чыгуу үчүн Джона Хилл керек болсо актердук гонорарынан дагы баш тартууга аргасыз болгон. Себеби актердун өзүнүн айтымы боюнча бул тасмадан акча табууну мен биринчи орунга койгон эмесмин. Биринчи орунга албетте Ди Каприо жана Скорсезе аттуу дөшалар менен иштешүү кыялымды орундатыш керек эле, дейт интервьюларында актер. Ал эми тасма болсо 1980-90 жылдардагы Нью-Йорк биржасынын номер 1 акуласы жана аферисти Джордан Белфорд тууралуу баяндайт. Тасмага ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнө калтырып коем. Стоп. Выживший. Леонардо Ди Каприонун аткаруусундагы дагы бир мыкты образ. Выживший тасмасындагы Хью Гласс аттуу каармандын образы үчүн Леонардо Ди Каприо жашоосундагы биринчи Оскар сыйлыгын алган. Ооба, тасманы биринчи көргөндө жинди бир адамдын оюнан чыккан жомок сыяктуу сезилет. Бирок Хью Гласс чындап эле жашаган. 1873 жылы жарык дүйнөгө келген Хью Гласс тасмада көрсөтүлгөндөй эле аюу менен күч сынашып оор жаракат алган. Хью Глассты карап калган экөө Ди Каприонун каарманын сатып кеткенден кийин Хью Гласс өч алуу максатында турмуштун оор сыноосу менен алышып отуруп, өз максатына жеткен. Тасманы мексикалык мыкты режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту тарткан. Айтмакчы, Алехандро Гонсалес Выживший тасмасы үчүн экинчи жолу эң мыкты режиссер номинациясында Оскар сыйлыгын жеңип алган. Буга чейин 2014 жылы жарык көргөн эксперименталдык Birdman аттуу тасмасы үчүн дагы Алехандро Гонсалес Иньярриту бир эмес 3 Оскар сыйлыгына татыган. Ал эми Ди Каприо болсо бардык күйөрмандарын жана фанаттарын сүйүндүрүп, Оскар алып жаткан маалында дүйнө жаратылышын сактап калуу темасында эң мыкты монологу менен бөлүшүп кеткен. Тасмага ссылка видеонун түшүндүрмөсүндө болот. 1+1. 1+1 бул Оливье Накаш жана Эрик Толедано аттуу француз режиссерлордун дүйнөнү багынткан тасмасы. Башкы ролдорду Франсуа Клюзе жана Омар Си аткарышкан. Тасма параплан кырсыгынан улам дене бою кыймылдабай калган миллионер менен кара терилүү бекерчи Дристин ортосундагы достук мамилеси тууралуу баяндайт. Башка тасмаларда эле бул тасма дагы көркөмдөлүп, өзгөрүлгөн жерлери жок эмес.
Мисалы чыныгы жашоодо Дрис Басари деген адам болгон эмес. Анын ордуна Абдель Селу деген киши болгон. Анын үстүнө Абдель Селу тасмада көрсөтүлгөндөй Сенегалдын тургуну эмес, Алжирдин жараны эле. Бирок кино жаратуучулар атайын Омар Си үчүн бул дал келбестиктерге көз жумуп коюшкан. 1+1 тасмасы болгону 11,5 миллион долларга тартылып, 2011 жылы көрүүчүлөргө сунушталгандан кийин дүйнөлүк прокаттан 426 миллион доллар киреше алып келген. Бул болсо француз тасмасы үчүн эң чоң рекордтордун бири. Албетте мындай ийгиликти кайталоону каалагандар дагы четтен табылат. Ошентип 2016 жылы 1+1 нарушая правила деп аталган аргентиналык ремейк жарык көргөн. Бирок бул тасма эч кандай ийгиликке жете алган эмес. Голливуд дагы четте калбастан өзүнүн вариантын сунуштаган. 2018 жылы чыккан 1+1 голливудская история тасмасында башкы ролдорду комик Кевин Харт жана метамфетаминдин падышасы Брайан Крэнстон ойношкон. Бирок Американын плагиаты дагы эч кимге жага берген жок. Ал эми тасманын оригиналын көрөм десеңиздер, ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнөн таба аласыздар. Терминал. Маэстро Стивен Спилберг бизге 2004 жылы трагикомедия жанрындагы Терминал тасмасын тартуулаган. Башкы ролду режиссердун сүймөнчүгү Том Хэнкс аткарган. Бул да болсо болгон окуянын негизинде тартылган тасма. Бирок чыныгы окуя менен тасманын ортосунда көптөгөн дал келишпестиктер бар. Мисалы Том Хэнкстин каарманы Виктор Наворский болсо, чыныгы жашоодогу прототиптин аты Мехран Карими Насари болгон. Виктор Наворский ойдон чыгарылган Кракоджи аттуу мамлекеттин жараны болсо, Мехран баарыбызга белгилүү болгон Иран өлкөсүнүн тургуну. Мехран Насари Париж аэропортунун терминалында аздыр көптүр 18 жыл бою жашаган. Негизи аэропорт терминалында такалып калган адамдар биз билгенден көбүрөөк. Мисалы Милан аэропортунда бюрократиялык маселелерден улам Маврикия өлкөсүнө кире албай бир аял 6 жылдан бери өмүр сүрүп келет. Ал эми Майорки шаарынын аэропортунда немис инженер 4 жыл бою жашаган. Инженер жубайы ала жипти аттаганына байланыштуу үйүнөн кетип калган. Ал эми аэропортто жашап калуусунун себеби жөнөкөй эле. Болгону анын акчасы түгөнүп калган. Япониялык блогер Масаки Танака дагы Тайбэя шаарынын аэропорт терминалында 109 күн бою болгону васаби жана соя соусу менен тамактанып күн өткөргөн. Спилберг болсо болгон окуялардын эң кызыктуу жерлерин алып, фантазиясы менен толуктап, бизге эң мыкты тасмалардын бирин тартуулаган. Тасманы көрөм десеңиз, ссылканы видеонун түшүндүрмөсүнөн таба аласыздар. В погоне за счастьем. В погоне за счастьем тасмасы америкалык бизнесмен, филантроп жана оратор Кристофер Пол Гарнер аттуу миллионердин өмүр баянынан алынган. Алгач албетте Пол Гарнер өзү тууралуу автобиографиялык китеп жазып чыккан. Китеп чоң ийгиликке жетип, өз окурмандарын топтогондон кийин гана кино жаратуучулардын көзүнө урунган. Азыркы күнгө чейин аталган тасма дүйнө жүзү боюнча мотивациялык тасмалардын тизмегинен түшпөй келет. Чөнтөктө бир тыйыны жок, аялы кетип калган, колуна кичинекей наристеси бар Гарнер чындап эле ар кандай метролордун дааратканаларында, көчөлөрдө, сел саяктар үчүн берилген бир түндүк жатаканаларда күн өткөрүүгө аргасыз болгон. Бирок аракет кылсаң берекет дегендей эле Пол Гарнер талыкпас эмгектин артынан 1987 жылы Gardner Rich & So деген аталыштагы өзүнүн брокердик компаниясын негиздеген. Тасмада дал ошол жашоосундагы эң татаал мезгили ачык айкын сүрөттөлгөн. Тасманы Габриэль Муччино аттуу италиялык режиссер тартып, башка армандарды Уилл Смит жана уулу Джейден Смит аткарышкан. Тасманы катардагы көрүүчүлөр дагы, сынчылар дагы абдан жылуу кабыл алышып, чоң мактоолорго татыган. Тасмага баш аягы 55 миллион доллар каражат сарпталып, жаратуучуларына 307 миллион доллар киреше алып келген. Эгерде сизге мотивация жетпей жатса, жалкоолукту жеңе албай жатсаңыз, анда бул тасма сиз үчүн. Тасманын ссылкасын видеонун түшүндүрмөсүнө калтырып коем. Сөзсүз көрүп коюңуз. Основатель.
Бүгүнкү биздин топтун акыркы тасмасы дүйнө жүзүн гамбургерлер менен камсыздап келген Макдональдс тест атымынын жаралышы жана өсүшү жөнүндө баяндайт. Основатель 2016 жылы Film Nation Entertainment студиясы тарабынан тартылган. Баш каарманды Майкл Китон ойноп, режиссерлук креслону болсо Джон Ли Хэнкок ээлеген. Башка чоң компанияларда түптөгөн адам кийин башкарып кетсе, Макдоналдста андай болгон эмес. Алгач Рэй Кроктун Макдоналдс тест атым ресторандарына эч кандай тиешеси жок, жеке ишкер болгон. Тагдырдын тамашасы менен гана Рэй Крок Мак жана Дик негиздеген Макдоналдс ресторандарына кабылып калат дагы, мээсинде сонун идея пайда болот. Рэй Крок ага-инилерге ресторандарын өстүрүү үчүн франчайзинг жолун сунуштайт. Натыйжада Рэй Крок франчайзинг боюнча директор катары Мак жана Диктин официалдык өнөктөшү болуп калат. Бирок Мак менен Диктин принциптери бизнестин өсүшүнө тоскоолдук жарата бергенине байланыштуу ортолорунда ар кандай келишпестиктер келип чыгат. Жыйынтыгында Рэй Крок ар кандай манипуляциялар жана келишимдеги каралбаган жаракалар аркылуу Макдоналдс тест атым ресторандарын толугу менен өз жаратуучуларынан тартып алат. Убакыттын өтүшү менен Рэй Крок өзүн Макдоналдстын негиздөөчүсү катары тааныта баштайт. Тасмада чоң бизнестеги мыкаачылык, бут тоскондук, көрө албастык жана амал көйчүлүктөр ачык айкын көрсөтүлгөн. Эгерде тасманы көрөм десеңиздер, ссылка видеонун түшүндүрмөсүндө болот. Ал эми силерге достор кайсыл тасма көбүрөөк жагат? Комментарийге жазып кеткиле. Видеону лайк менен колдоп каналга катталууну дагы унутпайбыз. Бул KG Top 5 каналы болду. Көрүшкөнчө.